Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон, BBC, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчулпон Койчиева. Эл аралык Олимпиада комитетинин жетекчиси кечиктирилген Токио Олимпиадасы эми жылы көрүүчүлөрдүн катышуусу менен өтөрүнө ишенерин билдирди. АКШда коронавирус жуккан адамдардын саны 11 миллионго жетти. Маселени чечүү үчүн Дональд Трамп бийликти Байденге өткөрүп берсин деген чакырыктар айтылууда. Коронавируска каршы вакцина чыгарууда жылыш бар, бирок кубанууга азырынча өтө эртеби? Жапонияга барган эл аралык Олимпиада комитетинин жетекчиси кечиктирилген Токио Олимпиадасы эми жылы көрүүчүлөрдүн катышуусу менен өтөрүнө ишенет. Бул тууралуу 2020-жылкы оюндар токтотулгандан бери биринчи жолу Жапонияга барган Томас Бах билдирди. Олимпиада оюндары коопсуз, коронавирустан кийинки дүйнөгө ылайыктуу шартта өтүшү үчүн биргеликте тездик менен иш алып барып жатабыз. Мындан сырткары ал адамзатка үмүт жана шык берет. Бактын айтуусунда, эгер вакцина чыгып калса, катышуучулар жана көрүүчүлөр Жапонияга барганга чейин коронавируска каршы эмделиши үчүн болгон аракеттер жасалат. Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга адамзат COVID-19 жеңгенин далилдеп, оюндарды сөзсүз өткөрөрүн билдирди. Бах күмөн санап жаткан кишилерди Жапонияда Олимпиаданы өткөрүү үмүттөрдү актайт деп ишендиргиси келет. Бирок эксперттер ачылуу аземине 250 гана күн калгандыктан, ага чейин дүйнө жүзүнө жеткиле вакцина чыгаруу чоң көйгөй болорун айтышууда. Андыктан бул жаатта көп суроолор кала берүүдө, дейт BBC'нин Токиодогу кабарчысы Руперт Уингфилд Хейс. Бүгүн Бах жана Жапониянын премьер-министри Йосихиде Суга эмки жылы 23-июлга чейин көрүүчүлөр келе алышы үчүн биз коронавирусту жеңебиз деген жакшы кептерин айтышты. Бирок убакыт өтө аз. Учурда Жапониянын чек аралары чет элдиктер үчүн жабык. Жергиликтүү жарандар гана чыгып кире алат. Саякатчыларга өлкөгө кирүүгө уруксат жок жана дагы көптөгөн айлар бою уруксат берилбеши мүмкүн. Америка Кошмо Штаттарында учурда коронавирус жуктурган кишилердин саны 11 миллионго жетип, 250 миңге жакын адам илдеттен каза болду. АКШнын жугуштуу оорулар боюнча алдыңкы эксперти Энтони Фаучи жаңы шайланган президент Джо Байден кризисти жөнгө салууга киришүүсү үчүн Трамптын администрациясын бийликти өткөрүп бере баштоого чакырды. Америка Кошмо Штаттарында чейрек миллионго жакын адам COVID-19-дан кайтыш болду жана пандемия башталгандан бери вирус өлкө боюнча азыркы учурда тезирээк жайылып жатат. Азырынча Дональд Трамп АКШдагы президенттик шайлоодо утулганын моюнга албай жатат. Ал арада Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтон республикачылардын лидерлерин Трамптын шайлоо бурмаланды деген сөздөрүнө каршы турууга үндөдү. Республикачылар партиясынын лидерлери шайлоочуларыбызга Трамп чындыгында шайлоодо утулганын жана анын шайлоо бурмаланды деген билдирүүсү негизсиз экенин түшүндүрүшү керек. Алар демократтар ойлогондой акмак эмес да. Бардык негизги штаттарда талаш жаралганы менен ал тынбай ийгиликсиз болду. Далил барбы? Менимче күн өткөн сайын шайлоонун бурмаланышына далил жок экендиги айдан ачык болуп келатат. Эгер республикачыл шайлоочулар Дональд Трамптын туура эмес маалыматын гана укса, алар ага ишенери талашсыз. Башка республикачыл лидерлер эмне болгонун түшүндүрүп бериши зарыл. Ал жаңы шайланган Байдендин администрациясында мүмкүн болушунча кыйынчылык жаратат. Ал нерсе өлкөгө да зыянын тийгизет. Мен 5 президенттин алмашканына күбө болгом жана бийликке келүү, кетүү канчалык оор болорун билем. Трамп мыйзамдуу каражаттарды талап кылып кечеңдете берсе, аягында өлкөгө жаман болот. Америка Кошмо Штаттарынын мурунку президенти Барак Обама 12 жыл мурда ал шайланган учурга салыштырмалуу бүгүнкү күнү Америка көбүрөөк чектелгенин BBC менен маегинде билдирди. Ал ордуна келген Дональд Трамп саясий максатты көздөп, бөлүнүүнү ого бетер күчөткөнү үчүн жоопту деп белгиледи. Америкада биринчи афро-америкалык президенттин шайланышын көптөгөн адамдар бурулуш мезгил катары караган. Анткени Кошмо Штаттарында таң калтырган тарыхый жиктелүүлөргө чек коюу үчүн алдыга карай бир кадам ташталган болчу. Бирок Барак Обама учурда ошол жиктелүүлөр тереңдеп, бөлүнүүлөр рассалык гана негизде эмес, теңсиздик да орун алып жатканын айтат. We are very divided right now.
Учурда терең жиктелип калдык. Ал 2007-жылы мен биринчи жолу шайланган учурга караганда күч алды. Жана 4 жыл мурун Дональд Трамп биринчи жолу президент болуп шайланган учурга караганда да өлкө көбүрөөк жиктелди. Бир жагынан айрым америкалыктар экономикалык жактан ийгиликке жетпей калышына кимдир бирөөнү күнөөлөөгө болоорун билдирди. Ал социалдык желедеги каралоолордон улам жек көрүү күчөгөнүн айтат. Акылга сыйбаган каралоолор болуп, фактылар көзгө илинбей, чындыктын жоголушу ушундай жиктелүүлөргө алып келди. Ал үчүн учурдагы президенттин да кандайдыр бир деңгээлде салымы болгонун айтат. Бул шайлоодо болгон кызыктуу жана кайгылуу жагы өлкөдө эң кубаттуу киши шайланып жатканда чындык жетиштүү деңгээлде такталган жок. Анын айтымында, чындыкты орнотууга жана интернет менен социалдык желени иретке салууга убакыт кетет. Тармактардын ичинде эрежелер менен стандарттарды бириктиришибиз керек деп ойлойм. Ошондо биз ошол фактылар боюнча талашуудан мурун жок дегенде жалпы фактылар тууралуу билип алабыз. Жаңы президент алгачкы мөөнөтүнө даярдык көрө баштаган чакта Дональд Трамп өлкөгө эмнени мурас катары калтырып кетери тууралуу ойлонууда. Обама ал президент болгон 8 жыл ичинде АКШда абал жакшыраак болгонун, бирок Американын маданиятында терең ажырымдар кала берерин айтат. АКШнын мурунку президенти Барак Обаманын BBC менен маеги жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуздар. Биздин дарегибиз bbc.com/кыргыз. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматынын программасы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Флоридадагы Кеннеди космостук борборунан жеке менчик кеме менен учкан 4 астронавт эл аралык космос станциясына бет алышты. 3 америкалык жана 1 жапониялык космосто 6 ай жүрүшөт. Бул ишкер Элон Масктын SpaceX фирмасы уюштурган миссия. Кишилерди жердин төмөнкү орбитасына учуруу үчүн жеке менчик фирмаларды тартуу миллиарддаган доллар каражатты үнөмдөөгө жол берет, деди NASA. SpaceX капсуласы жакынкы аралыкта космоско такси сымал каттап турмакчы. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон жолугушкан адамдардын биринде коронавирус аныкталган соң 2 жумалык карантинге чыкты. Апрелде өзү ковидтен катуу ооруп айыккан Борис Джонсон учурда жабыркаган жок, бирок вирустун экинчи жолу жугушу кандай таасир этери учурда белгисиз. Ушул аптада премьер-министр кызматтан кеткен 2 кеңешчисинин ордуна жаңы дайындалган кишилерди жарыяламак. Бүгүн Парижде 2015-жылы тез ылдамдыкта жүргөн поездде террордук чабуул жасоого аракет кылды деп кармалган 3 кишинин соту башталды. Марокколук Аюб Эль Хазани курал алып жүргөнүнө карабастан, аны жүргүнчүлөр жыгып кармап калышкан. Амстердамдан Парижге жөнөгөн поезддеги окуя боюнча кийин Голливудда кино тартылган. Чабуул учурунда 2 киши жаракат болгон. Перунун убактылуу президенти 1 жумадан кийин эле кызматтан кетти. Мануэль Мерино башкала Лимада өкмөткө каршы демонстрация учурунда 2 жаш активисттин каза болушунан улам Конгрессте колдоого алынган жок. Мурунку президентке өткөн жумада коррупция айыптарына байланыштуу импичмент жарыяланган соң каршылык акциялары чыккан эле. Конгресс бүгүн жаңы президентти дайындайт. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Тоолу Карабах аймагында тынчтык сактоо күчтөрүн 1 жылга жайгаштыруу боюнча жобону парламентке узатты. Өткөн аптада Орусиянын ортомчулугу аркылуу Азербайжан менен Армения тынчтык келишимин кабыл алып, 6 жумага созулган согушту токтотушту. Келишимге ылайык Орусия Тоолу Карабахта 2000 аскерин жайгаштырууда. Алдын ала сынак боюнча вирустан 90% коргойт деп айтылып жаткан коронавируска каршы жаңы вакцинаны окумуштуулар учурда байкоого алышты. Вакцинаны Pfizer аттуу фармацевтикалык компания менен BioNTech аттуу фирма иштеп чыккан. Азырынча анын сынагында кооптуу жагдайлар байкалган жок, бирок айрым эксперттер жарыя алгачкы сынактардан кийин эле жасалганын белгилеп, ал толук кабыл алына элек деген айтууда. Дүйнө боюнча COVID-19 илдетинен коргонуу үчүн вакцина иштеп чыгуу аракеттери көрүлүп жатат. Окумуштуулар вакцина тууралуу үмүт бергени менен тилекке каршы мүрзө кызматкерлеринин иши жеңилдей элек. Дүйнө жүзү боюнча адамдар да жакындарын жерге берип жатты.
Жуманын башында эффективдүү вакцина чыгаары тууралуу маалымат тарары менен мамлекеттер өз даярдыктарын көрө баштады. This is an absolutely unprecedented. Жаңы вирус чыккандан бери 10 айдын ичинде 200 жаңы вакцина жасалып жатканы мурда болуп көрбөгөн нерсе болууда. Ал вакциналардын 40 түрү клиникалык сыноодон өтүп жатат. Бирок колдонууга уруксаат берилген вакциналарды элге жеткирүү логистикалык жактан эбегейсиз чоң сыноолорго туш болот. Ошончо көп көлөмдөгү вакцинаны муздак, ал тургай тоңдуруп коюу кыйынчылыктардын биринчиси. Медицина кызматкерлери элет жерлеринде жашаган улгайган тургундарды издеп табуусу керек болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму адамдардын баардыгы эмдөөдөн өтүшү керектиги тууралуу тынбай кайталап келди. Алгачкы айларда ийгиликтүү вакцинага болгон суроо талап даярдалган вакцинадан кыйла көбүрөөк болоорун билебиз. Ошондуктан дүйнөдөгү вакцина чыгаруу боюнча үстөмдүк кылган 3 уюм COVAX деп аталган жаңы системаны ойлоп тапты. COVAX дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун вакцинага эң муктаж болгон адамдар эмдөөдөн биринчилерден болуп өтөөрүн камсыз кылууга багытталган. Долбоор эмки жылдын аягына чейин 1 миллиард кишини эмдөөдөн өткөрүүгө умтулууда. Ал үчүн кеминде 2 миллиард доза керектелет. Биринчи медицина кызматкерлери, андан соң курагы 65 жаштан өткөн тургундар эмделет. Вакцина чыкканда эпидемияны басаңдатуу максатында тургундарды эмдөөдөн өткөрө башташыбыз керек. Бирок кайсы бир жер эпидемиянын чордону болуп жаткан болсо жана башка аймактар жагдайды колго алса, анда ошол аймакка артыкчылык берилет. Бай өлкөлөр фармацевтикалык уюмдар менен жеке келишимдерди да түзүүдө. Мисалы, Британия 6 башка вакцинанын 300 миллион дозасын сатып алганы жатат. АКШ да январь айына чейин түрдүү вакциналардын 300 миллион дозасын сатып алууга камынууда. Бирок мунун бардыгынын тобокелчиликтери бар экенин эстен чыгарбоо керек. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-19га каршы вакцина кеминде 50% эффективдүү болушу керек деп айтууда. Жана бул вакциналарды бир гана жолу алып коюу менен иш бүтпөйт. Бул дарылар канча убакка чейин бизди сактаарын жана канчалык тез арада коргой баштаарын билүү азырынча мүмкүн эмес. Жашоонун кадимки нугуна кайтып келишин күтүү уланууда. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак, футболдо Англиянын улуттук лиганын тандоо турунун финалына чыгуу үмүтү өчтү. Команда 2-0 эсебинде Бельгияга утулду. Лестердин оюнчусу Юрий Тилеманс 10 мүнөттөн кийин 18 метр аралыктан тээп эсеп санын ачкан. Экинчи голду Дрис Мертенс киргизди. Ал эми Шотландия 1-0 менен өз тайпасында Словакияны жеңди. Шаршемби күнү Израилге каршы беттеште жеңишке жетсе, өз тайпасын утуп улуттук лиганын финалына чыгат. Формула 1-де Луис Хэмилтон авто жарышынын тарыхындагы эң ийгиликтүү айдоочу болду. Туркиянын Гран-присин утуп, ал дүйнөдөгү 7-чи титулуна ээ болду. Муну менен Хэмилтон Майкл Шумахерге жетти. Буга чейин спортчу жеке жарыштарда Шумахерди артта калтыруу кыялым орундалды деп сапаттаган эле. Бирок Хэмилтон ийгиликтери жаңы эле башталып жаткандыгын айтууда. Жаңылыктардын соңунда көрсө көгүшкөндөр дагы жарышка катышат экен, ал тургай рекорд дагы койгон көгүшкөндөр бар. New Kim деп аталган бул көгүшкөндү Бельгиядагы аукциондо 1,9 миллион $га кытайлык бай ишкер сатып алды. Кытайда көгүшкөн жарыштыруу өтө кеңири тарап кетти. Көгүшкөндү багып таптаган киши анын ушунча кымбат баага сатылганына бир чети таң калып, бир чети сүйүнүп отурат. Кыргыздар көгүчкөн багалат болду экен. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан соңку эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радио программабызды дагы уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аналпарган Акчолпон Койчиева эфирде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.